Уникалдуу, өзгөчө, заманбап, сапаттуу, жаңы технологиялар, жаңы чечимдер, ийгиликтүү ишкерлер. 20 жыл ичиндеги болуп көрбөгөндөй жетишкендик. Өлкөнүн экономикасынын негизин түзгөн компаниялардын башын бириктирген Аю Холдинги. Аю Холдинг көп тармакта ийгиликтүү иш алып барган компания. Анын негизги ишмердүүлүгү республикалык өндүрүштө, агро өнөр жай жана курулуш секторлорунда, финансылык кызмат көрсөтүү, соода жана маркетинг чөйрөсүндө иш алып баруу. Мындан 20 жыл мурун Шаршенбек Абдыкеримов кичинекей ишкана ачып, холдингдин биринчи кадамы ташталган. Бүгүнкү күндө Аю Холдинг өлкөдөгү эң ийгиликтүү жана таанымал брендтердин бири. Компания негизделген алгачкы күндөрдөн тартып эле коюлган максатты көздөй жүздөгөн тилектеш адамдар чогуу иштешти. Жыйынтыгында 20 жылдын ичинде Аю Холдинги өлкөнүн экономикасына чоң салым кошкон. Ишкерлердин башын бириктирген заманбап технологиялуу компанияга айланды. Жылы ишкана ачылган, заманбап буунга ылайыкташылган. 2012 жылы жаңы чыккан оборудованияны алып келип туруп, 6-7 айдын ичинде монтаж кылып бүтүрдүк. 500гө жакын кызматкер дээрлик 1,5 жылга чейин эмгек кылдык. Азыркы учурда биз ошол жогорку сорт, 1-сорт, 2-сорт, анан макарон ундары деп да азыр чыгарып атабыз. Буга атайын ошо өндүрүштөрүнө рецептураларын баарын түзгөнбүз. 1000 тоннага жакын ун чыгарып атабыз бир айда. Макарон азыктарынан болсо 1700 тоннага чейин чыгарабыз. Кыргызстан боюнча Алия соода маркасы, Супер Келинка соода маркасы, Гүл азык соода маркаларын элдин дээрлиги билет. Жалпы Кыргызстан камсыз кылган макарондун 30%-35%ын биз беребиз. Ошондуктан мен сиздерге мактанып эле айта алам, макарон азыктары боюнча биз лидерлик орунда келе атабыз. Сапаттуулукту катуу көзөмөлгө алыш керек. Сапат жагынан азыр биз мындай айтканда биринчи орундабыз. Кыргызстан боюнча мактанып айта алам. Un боюнча дагы, макарон боюнча дагы биздин алдыбызда жүргөн, биздин алдыбызда сапатка жооп бере турган макарон өндүрүштөрү жок. Бизде сууну 115 метр тереңдиктен алынган скважинабыз бар, ошол жактан чыгат. Жылына профилактика кылып, суунун тазалыгын, кандай чыгып атат, качествосын карайбыз, текшерип турушат, анализдеп. Лабораториябыз бар, фильтрлерден өтөт. Атайын водоподготовка деп 2018 жылы курулган. Ошо 2018 жылдан бери сууну жумшартып, ар кандай фильтрден өтөт. Ошонун баарын өтүп келип туруп, анан сууну элге беребиз да. Эртең мененки саат 8ден кечки саат 5ке чейин иштейбиз. Багы производстводо бир эле адамды карап турмай жок, ошо баары бири-бирине тыкыз байланышта. Коллектив ошончо ынтымактуу болсо, иш алдыга жылат. Тембирдей тартип болсо, иш алдыга жылат деп бекер айтылган эмес. Ошо коллективибиздин ынтымагына ыраазымын. Бири-бирин колдоп, бири-бирин түшүнүп иш кылышат да баары. Биздин өндүрүш дагы акырындык менен ошо сүт жагын, айран жагын чыгарсакпы деген жакшы тилектер бар. Жана балмуздактар чыгарсакпы деген. Биздин продукцияны ушу накталай таза чыгарганына мен абдан кубанам.
Ошон үчүн мен абдан кызыгып, өзүм жумушума кызыгуу менен карайм да. Аршан Retail компаниясы өз ишин 2004 жылдын май айында Тан кычкыл сүт суусундугун сатуу менен баштаган. Кийинчерээк улуттук Дан суусундугу Аршан чыгарылып сатыла баштаган. Эки суусундук Тан жана Аршан аралашып, үчүнчү суусундугу Аралаш пайда болду. Бул суусундуктар кардарлардын арасында чоң суроо талапка ээ. Бишкек шаарындагы 20 соода түйүнүнөн баштап, бүгүнкү күндө Аршан Retail өз продукциясын Чүй облусуна жана Ысык Көл облусунун ири шаарларына сатууда. Жалпы 500ден ашык Тан жана Аршан суусундуктарын сатуучу кыздар 200ден ашык кызматкер өндүрүштө жана ишкананын башка бөлүмдөрүндө эмгектенип келишет. Эки миң экинчи жылдары болуш керек. Ушул Шаки өзү ушул жакта жер чыгып атат. Ушундай көптөн бери чарбада жүрбөйсүңбү? Убакыт иштетсек кандай болот деп сунуш келген. Кудайга шүгүр, ошо 20 жылдын ичинде чоң натыйжаларга жеттик. Кудай буйрса, багытыбыз негизинен эле ушу элге таза кандуу, таза парадуу таратуу. Биздин Кыргызстанда биринчиден пародага чыгып, экинчиден ушул Кыргызстан, бүткүл Кыргызстан боюнча ошол этти Кыргызстандан эти деп чет мамлекетке чыгаруу. Мисалы, биз байлаганда где-то бир жылда 1000 бука байлап сатабыз. Ушул шаарга эле кетет. Баягы өзүң жалгыз эле иштей бергендик эмес, негизи дагы багы жаштарды дагы тартуу, жаштарга дагы үйрөтүү, чарбаны кызыктыруу деген чоң маселелер бар. Негизи биздин биринчиден азыркы 5 жылдыкты алганымда, биринчиден мен могу таза, мисалы мен таза кандуу уйларга жеттим да. Анан ошолордун торпокторун, баягы ургачы торпоктору калат, эркек торпокторун ошол элдерге таратыш керек. Ошо элдер дагы таза кандуу алып, 2-3 жылда ошондой таза кандууга жетишсе деген оюмдамын. Баягы жалгыз терек токой болбойт дейт. Ошон үчүн эл менен чогуу иштешип, ошо элди багылса, анан мен айтып кеткендей, мамлекет масштабында момунча этке жетсек деген ойда. Холдингте мен 2005-те баштап иштейм негизи. Торговлясында иштегем. Мурун Гуршиктен баштап, ошол управляющий, регион управляющийине чейин иштегем. Анан жашоодо ушу аюудан көп опыт алдым да мен. Көп сабак алдым. Эми канча жашасаң да ошончо оку дейт эмеспи? Ошол сыяктуу эле аюудан көп кишилер менен таанышты. 2019-жылы башталган. 270 индүк менен баштаганбыз башында. Анан плюс ага да кошумча майда жөзүлөрдөн алганбыз. Анан эми башында аябай эле чоң кыйынчылыктар болду. Булардын баягы бул тоок болбогондон кийин эң эле ушул слабый канаттуу болуп ушул индүк саналат экен да. Анан
Булардын оорусу көп, анан өзү аябай мажүрөө, мындай чоң болгону менен аябай мажүрөө болот. Анан 2 жыл аябай эле кыйналдык, ошол оорутуп алдык, жакшы өстүрө албай ошо. Анан былтыртадан бери ушу көнүп калдык. Азыр 4,5 миң үндүк бар азыр. Жалпы жону 4,5 миң үндүк. Кудай буйрса эми келечекте ушул индүк менен эле, жаңы индүк менен эле байланып калбай эми азыр Кыргызстанга бир адал эт, ошону Кудай буйрса азыр эми адалдап коюп эле Америкадан, Кытайдан келип эле мисалы базарларды басып, канчалык мисалы адам баласы айтып атпайбы, тамагынан кекиртектен оңолот, кекиртектен бузулат. Анан ошол кыргыздар өзү көп бет жейт эмеспи анан. Ошол канат эмелерди хотя бы ушул жок дегенде ушул кичинекей кылсак дагы бир ошол адамдарга, элге бир кичине пайдасын тийгизсекпи дейбиз да. Фармацевтикалык завод Аю Фарм. Аю Фарм 2015 жылы түзүлгөн. Заводдун башкы максаты өлкөбүздүн ден соолукка кам көрүү жаатында бардык керектүү делген фармацевтикалык дары-дармектердин кенен түрүн чыгаруу менен бирге суюк, стерилдүү эмес дарыларды жалпы коомчулукка жеткиликтүү баада сунуштоо. Компания Кыргыз Республикасын чет өлкөлүк фарм компаниялардын дарыларынан көз карандысыздыкка жеткизүүнү көздөйт. Аны менен катар эле дарылоочу каражаттарды изилдөө иштерин өз алдынча жүргүзүп, чыгарылып жаткан продукциялардын ассортиментин көбөйтүү. Аю Фарм компаниясынын өндүрүшү жана лабораториясы HM Фармачин дүйнөлүк фармацевтикалык өндүрүшүнүн жабдыгы менен жабдылган. 2017 жылдан тартып, завод Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн базарында товарын сунуштай баштады. Биздин товардын өзгөчөлүгү бул эми баягы курулуш компанияларына курулушка ориентировочно алынгандан кийин ошол өзгөчөлүк ошол курулуштун баягы сапаттуулугуна, сапатын карайбыз биз, баягы немесин карабайбыз, баягы объем эмес, сапатын карап ошо чыгарганга аракет кылабыз. Сапаттуу ошо ГОСТторго жооп берчүдөй кылып чыгарып, ошо кардарлардын көңүлүн алганга аракет кылабыз. Бул өндүрүштүү завод. Бияктан биз железобетон изделияларды өндүрөбүз, кум, шагыл, таш чыгарабыз. Андан сырткары элге керектелчү баягы суу тармакка керектелчү лоток, суу лотокторун, ушундай живый изделияларды чыгарабыз көбүнчөсүн. 2015 жылы Аю Холдингдин составына кирип, ошондон баштап Аю Холдингдин ичинде иштеп атат. Биз келгенде кыйынчылыктар болду. Биз бул заводду карыздар менен алдык. Налогу төлөнө элек дегендей, зарплатасы бериле элек, коммунальный услугаларга акча карыз болчу. Келдик, ошо баягы бизде чаккандай айткандай холдинг дегенде может быть ойлойт бай депчи, но ар бир мекеме өзүнүн немесин баягы өзү тартат дегендей көйгөн. Биз өзүбүздүн алып, ошо баягы өзүбүздүн потенциалыбыз ичиндегини көрүп, буяк заводду карап, чогултуп, ошо айтып атпайбы, оптимизировать этип, расходторду азайтып, киреше булагын көбөйтүп, карыздарды жаап, анан уже киреше булагына өтүп, кирешеге чыга баштадык да. Акыркы 18 жылдан баштап уже кирешедебиз дегендей болот. Биздин ишкананын балансында 2 пахта завод бар. Кара Суу районунда 1 пахта завод бар, Базар Коргон районунда да 2 пахта заводубуз бар. Биз ошо 2 пахта заводдо 2000ге жакын дыйкандар менен иш жүргүзөбүз. Ошо социальный проект болуп эсептелет. Жылына 8000 тоннага чейин пахта
өндүрөбүз, ошо дыйкандар менен иштешип келе жатабыз. Анан муну ошойдон эле калтырбастан закрытый циклга geçишибиз керек да, кластер болуп ошо өзүбүздөн жип чыгарган, андан кийин ткацкий материал чыгарган, андан кийин красильный, андан кийин швейный болуп туруп, ошо полностью кластер закрытый циклга geçишибиз керек, ошого аракет кылып атабыз да. Окко ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын аймагындагы Булгары жана Булгары галантереялык бирикмелеринин бири. Заводдун өндүрүшү ар кандай профилдеги жогорку сапаттагы Булгары буюмдарын чыгарууга негизделген. Кыргызстандын бардык аймактарынан сатып алынган терилер ишканада көп жылдан берки калыптанган тери иштетүү ыкмалары менен иштелет. Өз ишин мыкты билген профессионал кызматкерлер териден күнүмдүк турмушта колдонулуучу ар түрдүү сапаттуу буюмдарды жасашат. Жалпы бул жерде аянты 300 гектар. Ошо биз 5-6 жылдан бери оңдоп аттып, 250 гектар жерин оңдоп койгонбуз. 250 гектар жерден азыр түшүм алып атабыз. Эми мисалы 5-6 жыл мурун 100 тонна, 200 тоннага чейин алчу. Азыр биз 10 эсе көбөйттүк. 2400 тоннага чейин жүзүм өткөн жыл алдык. Башка өлкөлөргө караганда эми, конечно, мына Грузияга эгерде салыштырсак, Молдавияга салыштырсак, алардын аба ырайы башкача да. Алар кышында көмбөйт. Биздики кичине татаалраак, биз баягы күзүндө түшүрүп, көмүп, эрте жазда ачып, ушундай эмелер. А калган эмеси эми бул абанын нуру деле жетишчү, бүт эмелер туура эле келет биздин жүзүмдөргө өстүргөнгө. Бизде амол бочкалар 3 миллион 400 миң литр батырат. Азыр баары толтура. Эң биринчилерден ошол биздин рынокко маркетингти кенен колдонуп келгендердин бири деп айтса болот да. Себеп ошол 2003 жылы жаңы эле линиядан, конвейерден жаңы биринчи брендтер чыгып, жаңы өндүрүмдөр чыгып баштаганда рынокко жакшы кириш үчүн, катуу кириш үчүн баягы агрессивный маркетинг деп коет, ошону колдонуп баштаганда биздин компания биздин рынокто лидер болчу. Дагы деле биз лидербиз. Эми баягы эмненин жардамы менен албетте кайсыл гана жетекчиден же болбосо сотрудниктен сурап алсак, холдингден бул биздин стабилдүү сапатыбыздын гана эң биринчиден жардам менен, андан кийин ошол баягы ар бир иштеп аткан иштөөчүнүн, сотрудниктердин да профессионализми, өзүнүн жумушун сүйгөнү, билгенин гана жардам менен ошол лидердикте келе атабыз. Дагы деле Аю холдинги 20 жыл ичинде укмуштуудай ийгиликтерди багындырды. Бул ийгиликтердин сыры ишканада иш алып барган жөнөкөй кызматкерлердин ар биринин талбай эмгек кылганына байланыштуу. Ар бир жөнөкөй кызматкерлерден тартып, жетекчиликке чейин бир үй бүлөдөй ынтымакта иштеген ак эмгеги Аю холдингинин өсүшүнө жана өнүгүшүнө чоң түрткү болду. Башындагыны азыркыга салыштырып болбойт чынында. Башында чын эле кыйын болду. Түнү менен иштеп калган күндөрүбүз болду. Машина бузулат, машинанын баары эски болуп атты башында. Ал биз келген кезде, мындайча айтканда, эч кандай эчтеке жок, мёртвый район болчу. Ал кезде 10-15 киши отурчубуз офисте, ошол элдерге баягы тамагын жасайм, офисти жыйнайм, биринчи ошондой киргем да жумушка. Анан баягы бир үйдө отургандай эле, бир столдо отурчубуз, бир самоурдон чай ичип, бир казандан тамак жеп, ушундай отурчубуз да. 12 апрель бул космонавттардын күнү эмеспи? Жүрөгөн ошого биз дагы ушу Аю заводу ошол күнгө попадать эттик 12 апрелге. Ошондон бери 20 жыл болду биздин иштегенибизге. Биз ошол космонавтта учуп ушу 20 жылда жакшы жетишкен ийгиликтерге жетиштик.
Шаршембек Абдыкеримов бизнес ишкерлигинен тышкары дагы саясатта, коомдук иштерде ат көтөргүс эмгектерди жасап келет. Алсак Шаршембек Абдыкеримов Кыргыз күрөш федерациясын жетектеп, андан соң Кыргыз Республикасынын улуттук олимпиадалык комитеттин төрагасы болуп турганда, биздин спортчуларыбыз дүйнөлүк спорттук аренада эң мыкты деген жетишкендиктерге жетишип, өлкөнүн желегин көтөрүштү. Шаршембек аке, сизге чын жүрөктөн ыраазыбыз. Биздин спорттун өнүгүшүнө чоң салымыңызды кошконуңузга. Мен ойлойм, бул нерсе бир эле мен үчүн эмес, жалпы мен командадагы чогуу менен машыккан жигиттерге жана ошондой эле менин артыман келаткан жаш муундарга чоң мотивация болот. Мага да чоң стимул болот, дагы да чоң ийгиликтер жатканга. Сизге рахмат ушундай колдооңузга. Кудай буйрса, колдон келген аракеттин баарын кылып, Кыргыз элин спорттун көрмөндөрүн сүйүндүрүүнү аракет кылабыз. Негизи аюу деген түшүнүк Кыргызда эки жакта колдонулат да. Бул жаратылышта, анан экономикада. Суук жерде да бар ак аюу. Тоодо да бар күрөң ай, токойдо бар кара аюу. Аюу холдингдин өзгөчөлүгү бул дагы баардык жакта бар. Финансылык рынокто да бар, товарный рынокто да бар, өндүрүштө барбыз, курулушта барбыз. Ушул система биздин холдингдин бирден бир өнүгүүдөгү тереңген философиясы, саясаты болуп эсептелет. Эң негизги максаты аюу холдинг бул калкка жумуш орун менен камсыз кылуу, жумушчуларды үй менен камсыз кылуу, калкыбыз үчүн жумуш орун түзүп берип, ошол эле учурда жашоо шартын оңдоо. Азыр ошонун үстүндө иштеп келатабыз. Микрофинансовый компаниясы иштеп атат, курулуш компаниясы иштеп атат, биздин сотрудниктерибиз иштеп атат. Азыр эми ошону байлай турган бир аз системаны алып келишибиз керек. Акыркы мына 20 жылда аюу холдингти тааныбаган кыргыз жок. 5000ге жакын кызматкер иштейт. Ичинде 500ге жакын баягы ушундай управлениясында жүргөн кызматкерлер бар да, жетекчилери бар. Ошол жетекчилер менен биздин баягы 50 компаниянын 50 жетекчиси менен таанышып, дос күттүк. 20 жылда эмне деген эмгектер, эмне деген кыйынчылыктар болгон жок. Ошону жеңип, ийгиликтерин баарын чогуу бирдей жүрүшөт. Дагы буюрса 30 жылдыкта, 40 жылдыкта чогуу жүрөлү. Чоң үй бүлө таптым десем болот. Просто бул биз завод менен чектейбиз. Холдингдин ичинде айтып атпайм, ар тарапта көп завод бар. Ошонун баарына барышабыз, ошону менен баарыбыз ынтымактабыз. Бир чоң үй бүлө тапты десем жаңылбайм. Эң башкысы таза ниет жана ак эмгек. Аюу холдинг компаниясы бул жетишкендиктер менен гана токтоп калбайт. Анын жолу дагы алдыда. Дагы канча деген бийик ашуулар, улуу жолдор жатат. Мына ошону багынтуу керек. Аны багынтуу үчүн баатыр жүрөк, тайманбас кайрат керек. Ал эми аюу холдинг компаниясында тайманбас кайраткерлер иштейт. Алар 20 жылда муну тастыктай алышты.